Bismillahirrahmanirrahim. Buğa çeyin ötülüm keletkan mat erejelerin tağı çoğu olayız. Bugün ötülüçü tema mat lazim. Mat lazimge bayranıştı. Bugün isterminin çoğu talkı kılmakçıyız. Mat lazim dep kanday düşünüyoruz. Anıktama şunday berilet. Mat lazim. Sozulma tamgadan giyin. Alif, vav, ya. Sozulma tamgalar üçü. Sozulma tamgadan giyin sebep mat sükun bolup kelip, oşol sükünü lazim bolsa. Biz bu jakta жазылынған сөздөргө азыр карасак, дагы да биз үчүн түшүнүктүүрөөк болот. Мисалы, биринчи сөздү карай турган болсок, as-sakhatu деген сөз турат. Демек, бул as-sakhatu сөзүн созуу үчүн канча алифти аракет өлчөмүндө созуу керек? Бул жерде onun üstünde soru cevabı. Kança alif ölçümünde sözü gerek. 2 alif ölçümünde sözü desem çok. Sebep mat geliyor. Bu yerde erece aytты. Sozulma tamgadan giyin sebep mat sükun bolup gelip oşo sükun lazım bolsa. Bunday karaganda bu yerde hiç kanday sükun yok. Kayсы sükunda aytıp atat dese, bunu жазылышын авалкы, баштапкы жазылышын bu жерге жазып көрдүк. Мисалы, мол таштит деген эмне эле? Таштит качандыр эки окшоштанга катар келип калып, биринчиси сүкүндө болуп, экинчиси аракетте болгон болсо, ошо сүкүндү тамганы алып салып ордуна таштит коюлчу эле. Эсиңиздерде болгон болсо, алифбени окуп атканда мындай сөз бар дейли. Робанан ба. Буну эки тамганы окшош жазып отурбастан, мына робба деп окулушу. Мол робба кандай окулса, бул дагы робба. Именно мына сүкүн тууралуу сөз кетет. Бұл жерде дағы қарайыз. Созылма тамгадан кейін хан үстінде таштит тұрады. Демек, бұл таштиттің астында х тамгасынан экөө бар дегендігі. Биринчиси сүкүндү, экинчиси аракеттүү. Именно мынау сүкүндүн аты лазим сүкүн. Демек, ушунун негизинде, ушунун себебинде мынау алифти биз созобуз 6 аракет өлчөмүндө. As-sakhatu деген авалда. Демек, мол алифтен ханын баштапкы сүкүнүнө келгичекти созуу үнүн биз 6 алиф өлчөмүндө же 6 аракет өлчөмүндө созобуз. Курандагы созулуу мат эрежелеринин эң чоңу ушул мат лазим болот. Буну 6 аракет өлчөмүндө созуу кээ бир китептерде мына шарт, милдеттүү түрдө айтылына созуш керектиги. Мисалы, as-sakhatu экинчи сөз доллан. Демек, мына долланды дону канча аракет өлчөмүндө созом десе, жогорудагы мисалга окшош. Ламдын биринчи тамгасы сүкүндү, экинчиси мына тамин менен болтурат. Мол сүкүндүн аты лазим сүкүн. Лазим сүкүн кандай сүкүн? Мурдатан бар болуп, дайыма туруучу. Демек, мол сөз илгертен эле бар эле. Ушул эки ламды катар жазып олтурбастан бирөөсүн алып салып туруп ордуна таштит пайда болду. Демек, бул илгери эле бар эле. Ушул сүкүндүн аты лазим сүкүн. Ушунун негизинде, ушунун себебинде созулма тамгадан кийин себеп мат сүкүн болуп, сүкүнү лазим болгондугу үчүн дону биз созуп атабыз 6 аракет өлчөмүндө. Доллан деген. Же ал-хаққату. Ошо хаққатудан дароо ханы канча аракет өлчөмүндө созобуз десе, жогорку мисалдарга окшош, созуудан кийин таштиттүү болуп келди. Таштиттин астында бир сүкүн бар. Бул сүкүндүн аты лазим сүкүн. Ушунун негизинде ханы 6 звук өлчөмүндө созуш керек деп туруп, ал-хаққа же Фатиха сүрөсүнүн акыркы аятын бардыгыбыз эле билебиз. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin деп 6 звук өлчөмүндө. Буну дагы жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрө турган болсок, мынтипте түшүнсөң болот. Созулма тамга келет, алиф. Дээрлик көп жерде алиф келет. Алифтен кийинки тамга таштиттүү болгон болсо, демек, мол алифти сен созосуң 6 звук өлчөмүндө. 6 аракет өлчөмүндө созушуң керек, бүттү. Ушул эреженин аты мат лазим. Бул биринчи абалы. А экинчиси ошол мат лазим тамгалар.
да келет. Kur'anda кейбір сүрелерде тамғалар менен башталынған сүрелер бар. Мысалы, Ясин, Алиф Лам Мим, Хамим, Алиф Лам Ро деген көптөгөн сүрелер башталат. Мына ошолорду окууда дагы эреженин аты мат лазим эрежеси болуп калат. Мисалы, мо Kur'анда бир ачып карасаңыздар, мондай жазуу бар. Биз буну эч качан алама деп окубайбыз. Же яса, на, хама деген абалда окубайбыз. Балким буну мол тамганын өзүнүн аталышын атаган абалда биз 6 аракет өлчөмүнө чейин созушубуз керек. Алиф. Эмне үчүн биз алифти созуп окубадык? Анткени алиф сөзүн жазганда созулуучу тамгалардын бирөөсү да колдонулбады. Алиф дебедик. Биз же алиф дебедик. Демек бул жерде созуу тамгасы жок болгону үчүн алифтин өзүн кыска эле абалда алиф деп окуйбуз дагы. Анан лам. Лам мол тамганы биз илгери биринчи мондай кылганбыз да, буну кыргыз тилинде мынтип жаттадык да, бул лам тамгасы. Нолыдан мыга келгичекти ортодо а тамгасы созулуу тамгасы турат. Демек мы дагы сүкүн дагы мурдатан бар болуп, дайым тура турган сүкүн болгондугу үчүн лам деп кыскайтпастан лам. Ошол сыяктуу эле мы дагы бул кайсы тамга десе, Т алфавитте сиңерге сала турган болсо, бул мим тамгасы дегенбиз го. Мим. Мына мыдан мыга келгичекти созууну 6 аракет өлчөмүндө мимди кыскайтпастан мим деген абалда окуйбуз. Мындан келип чыкты, бирден менен мондай болуп калат да. Алиф лам мим. Болжолдуу түрдө ушундай созулат. Же Ясин. Эмне үчүн я деп 6 аракет өлчөмүндө созбодук, сыга окшотуп десе, анткени я тамгасы созулуп жазылат мындай жазганда. Я. Андан кийин мондай сүкүндүү болгон тамга жок. Я бүттү. Яс, юс деген нерсе жок болгон үчүн, созуу тамгасы болгондугу үчүн бул жерде мат таби деп окусаңар да туура болот да. Я бүттү. 2 аракет өлчөмүнөн ашык созулбайсың. Я син. Сыдан ныга жеткичекти созууну 6 аракет өлчөмүндө созобуз. Жок, ошол эле могайсы тамга биз моп жаттаганбыз, туурабы? Нун тамгасы. Нун, ду, на. Вау тамгасы созулат. Созуу тамгадан кийинки келген себеп мат сүкүн. Бул сүкүн лазим сүкүн. Мурдатан бар, дайыма тура берүүчү. Биз муну кыргыз тилинде биринчи жаттап атканда ну деген жокпуз да, биз нун деп жаттадыкпы? Ошо нынын үстүндө сүкүн бар деген. Ушул сүкүндүн аты лазим. Нун. Калганда ушинтип кете берет. Тема мындай. Кайра башынан кайта турган болсок, мат лазимдай 2ге бөлүнүп мат лазимди биз 2ге бөлгөн абалда түшүнсөк да болот да, мындай. Сөздөрдө келген жана тамгаларда келген абалы. Сөздөрдө келгени жогоркудай, созулма тамгадан кийинки келген тамга таштит болгон болсо, ошо таштиттин астында сүкүн бар, ошол сүкүндүн аты лазим. Ошонун себебинен буну мат лазим дейбиз дагы, созууну 6 аракет өлчөмүнө чейин созобуз. До деген абалда же со. Сөзсүз мондай толкунсуздук коюлушу шарт эмес. Толкунсуздук кээде коюлбай да калышы мүмкүн. Же коюлса эле созо берет деген нерсе эмес, балким бул толкунсуздуктан эмес, өзүнөн кийинки келген себеп маттан же себеп мат эмес абалдан көз карандылык. Экинчи абалы тамгаларда. Ошол Кур'ан-ы Керимде келген, бул Кур'андын дээрлик башында келет. Аяттардын бисмилладан кийин эле башталганда ушул сөздөр менен башталат. Ошолорду окууда мат лазим эрежеси болот. Ар бир тамганын өзүн 4, то есть 6 аракет өлчөмүндө созуп окуйбуз. Шарты могул жерде да бир кыстырма мындай. Биз немеден жаттаганыбызда, теги алфавиттен 3 тамгадан түзүлгөн сөздөрдү гана жазылып келип калса, ошолорду гана 6 алиф өлчөмүндө созобуз. Анткени ха, хам, хим, хум болгон жок. Ха. Бул эми мим, мыдан токтоп атасың. Мынын сүкүнү бар, ханын сүкүнү жок. Ошон үчүн ха созулма тамгадан кийин эч кандай себеп мат келбеди. Буну биз ха
созгондо 2ден ашыра албайбыз. Ошол сыяктуу эле я, ха, я, ал эми калгандарын мим, син болсун, лам болсун, сод болсун, ошолордун бардыгын биз 6 аракет өлчөмүнө чейин созуп окуу мындай лазым деп өзү эле айтып атат, милдет, шарттуу түрдө ушуларды созуп окуш керек болот. Урматтуу окурман, эгерде биздин бул мат лазим сабагы бир аз оорураак болушу ыктымал, кайра көрүү менен эгерде кандайдыр бир түшүнбөчүлүктөр болуп калган болсо албетте комментарийга калтырган болсоңуздар, биз колдон келишинче дагы ошол жерлерди жооп бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Кудай таала жеңилдик берсин жалпыңарга.